Азыр менде выбор калбай калды. Туура эмес операция кылып алышкан. Мен деле ушул дарыгердин колунан өлгүм келбейт экен, жашагым келет экен. Анан кызы келип баштады, жок, мындай кылмакмын, тегиндей кылмакмын. Ачык түрдө эле коркутуулар жүргүзүлүп атабы ушунда? Ооба, мага чалып, Появляется у нас в клинике, представившись курьером из прокуратуры. Анастарды көрбөйсүңбү? Грыжа деп алгандан кийин кандай ашказаным эме кыл, операция кылышың керек. Мени шылдыңдап күлдү. Кызы эч нерсе айткан эмес, вот у нас малона, тегиндей жок, муну жаратпайбыз деп. Такалып калып атат да кызылөңгөчүмө. Пока она у нас в клинике лежала, никаких подражений не было. Жаман болуп кетем да. Токтоп калат да, жарылып кетчү деп болуп. И указывался диагноз, который планируется к операции, до операции. Барсак карашпай койду. Ушу дарыгерлердин шалакылыгынан дәвр орну кошуп азыр эми ушу кыйналып атам да. Адвокат занимается данным вопросом. Үч адвокатым бар, мени эчтеке кыла албайсыңар, баары бир биз чыгып кетебиз деп. До 8 числа она у нас в клинике лежит, все, рахмат, баары эле жакшы болуп калдым деп айтат да. Деги эле ошол өзүнүн катасын башына мойнуна алдыбы эле дарыгер? ооба, катасын мойнуна алып, И потом кызы 12 числа вот келет и начинает, вымогать деньги, да? ара жолдо калдык. Эч ким уже укпай калды. Минздравга жазганыңызды биз өзүбүз адвокат менен барып туруп, оңдоп, турулап туруп жаздыртып коебуз. Азыр бардыгын документ чечет деп ошентти. Мен эч нерсени карабайм, операция да кылып бербейм. Билгениңерди кылууга тукумуңардан эч нерсе келбейт деп койду. Эми мына кызымдын үйүндөмүн. Кызым ушу бир кичинекей комната, квартирада жашайт. Ошол жерде мен азыр. Дарыгерлердин шалакылыгынан дартымдын үстүнө дарт кошулду деген 73 жаштагы Гүлайым апа Сокол Медиа редакциясына кайрылган. Дал ушул окуя боюнча тереңирээк алдыда биле аласыздар. Азыр биз Гүлайым апанын абалын сураган келдик. Саламатсызбы апа? Сиз качан операция кылуу үчүн текшерүүлгө бардыңыз эле? Мен Москвада элем. Москвадан коюшу Кыргызстанда эле операция болоюн деп ушу неме Кыргызстанга эле барып докторлорго көрүнөйүнчү деп эме кылдым эле. Ушул кортекс жакшы дешкенден бияка келип ушу кортекске бардым. Баруунан ал жерде ушу көрүп врачка көрүнсөм, врач айтты, плохой грыжа экенсиз. Бул аял кишиде 100дөн 1 аялда болот. Оор жүк көтөргөн эркек кишилерде болот деди. Анан эми сизге ушу оор жүк көтөргөн окшойсуз деди. Мен эми оор жүк көтөрсө көтөргөндүрмүн да деп эле эме кылдым. Анан ушу операция кылдырып, анасы тапшыр деди, тапшырдым. Андан кийин ушу операцияга келдим. Операцияга жаткызышкан. Кайсы күнү келдиңиздер операцияга? 5 күнү келдим. 5-май, Ага чейин сиздердин анализдердин баарын алган, ошол грыжасы бар, ошол грыжаны операция кылабыз деп, Ооба. Сиздер качан билдиңиздер, сиздин грыжаңызды эмес, ашказаныңызды кезип, анан башка туура эмес операция кылып алышкан? 7 күндөн кийин билдик. 7 күндөн кийин кайта мен ооруп калдым. Ооругандан кийин ошо өзүнө барсам, ашказаныңызды операция кылдык, жакшы кылдык го, эмне ооруйт, оорубайт деди да. Анан мен анализдерди көрбөйсүңбү? Анализге сен келгенде эле мен плохой грыжа дедиң го. Сен плохой грыжа деп алгандан кийин кандай ашказаным эме кыл, операция кылышың керек. Мен ашказаным таптаза, жапжакшынакай эле ашказаным дедим мен врачка. Десем анан кийин мени шылдыңдап күлдү. Күлгөндөн анан эмне күлүп атасың сен, анализдерин берген анализдерин көрбөйсүңбү? Деп анализдерин көрдү өзүм деп карап. Анан анализдерди көрүп эле анан кийин башкача болуп калды. Мындай немеси бетинен билинди да мага. Анан ошол плохой грыжа операция кылбай ашказанын операция кылганын билдим да. Операция канча сомго бааланды эле, анан сиздердин ошол берген акчаңыздарды кайра кайтарып бериштиби? Операцияны ушу 50 000 төлөгүлө дептир. Кыздарыма анан ошо 50 000 төлөштү. Булар 50 000 төлөмөйүнчө киргизбейттер экен да жерге. Анан 50 000 төлөп, анан операцияга кирдим да.
Анан кызыңызга ошол туура эмес операция кылып алдык деп өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алып, анан акча бериптир, апаңыздарды жакшы караңыздар, ошол акчаны алып, анан бизге арыздоом жок деп жазып берип коюңуздар деп айтканбы? Арыздоом жок деп жазып берип койду, ошо кызыма айтыптыр. Канча сом акча беришиптир? 250 миң. Андан кийин кайра сиздер кайрылдыңыздарбы? Ошол сиздин грыжа деп атпайсызбы, ал ачып дарыланган жоксуздар да, ал операция жүргүзүлгөн жок, сиздин ашказаныңызга операция болду. Анан учурда абалыңыз кандай, ошол боюнча да айтсаңыз. Учурда абалым эми мынабу тамак ичсем такалып калып атат да, кызылөңгөчүмө. Такалы ушул көкүрөгүмүн немесине келгенде ушул бир токтоп калып эле кызыкча болуп өзүм жаман болуп кетем да. Токтоп калат да, жарылып кетчүдөй болуп. Токтоп калуунан ошентип кыйналып атам азыр ушу кызылөңгөчүмө. Кыйынчылык болуп атат, эме ичиш, бир нерсе ичиш. Грыжаңыз деле ооруйт да, ал дарылабагандан кийин. Грыжам кечээ күнү дагы ошол мурунку түшкөн УЗИге унчукпай эле барып кечээ күнү түштүм. Түшүп эме кылсам, сол жагыңызда 15 сантиметрби, миллиметрби билбейм, ошончо жыртыгыңыз турат деди. Сол жагы, оң жагыңызда 12 сантиметр деди. Анан эми муну кайтара операция кылдырбасаңыз болбойт. Буга капысына ичегиңизге кирип калган болсо, кыйынчылык болот. Ичеге ошол жака кирип кетиши мүмкүн деп ошондой деди кечээ күнү. Анан жөнөкөй айыктырса болбойбу десем, эч болбойт ага, болбойт деди. Сиз операция кылган дарыгер кайра чакырдыбы, экинчи жолу ушинтип ушул операция кылып берейин грыжаңыз деп? Дарыгер ошондон кийин эле эме кылып алып келе кой, операция кылып берем дейт. Мен операция кылганга каякта акыбалым деле жок болчу ал маалда. Эч акыбалым жок болчу. Өзү наркоздон зорго чыксам. Анан мен операцияга каяктан? Анан башка врачтарга көрсөткүлө деп эме кылды эле, башка врачтын немесин эме кылбайт экен. Карабайт экен. Ооба, карашпайт экен. Барсак карашпай койду. Ушу дарыгерлердин шалакылыгынан мурдакы ооруган жерим ооруп атат. Ага дагы бир орну кошуп берип коюшту мага. Дагы бир орну кошуп, азыр эми ушу ашказанымдын айынан эми болуп кыйналып атам да. Эми паховой мандан. Эми мына кызымдын үйүндөмүн. Кызым ушу бир кичинекей комната, квартирада жашайт. Ошол жерде мен азыр. Эми ушул дарыгерлер, ошо дарыгерди бир чара көрүп берүүңөрдү суранам. Ушу дарыгердин лицензиясын алып эле иштетпей эле коюңуздарды суранам мен. Бул мага окшогондордун канчосун ушундай кылат, Алла билет бул дарыгерге. Мен эми ал дарыгер менин неме дейт? Менин 3 адвокатым бар, мени эчтеке кыла албайсыңар, баары бир биз чыгып кетебиз деп ушундай деген сөздөрдү сүйлөп бизди кайтара менин нервимди козгогондон Жалал-Абадтан кайта келдим, Зорго келдим. Айле жоктон келдим. Зорго ошкондон келесиздер бузукка. Ооба да. Эми ушул кандай иштешке акысы бар азыр мынабу заманда, честный жөн эле адам мынантип келе, элди антип келе деген Садыр Жапаровдун сөзү биякта калып эле өздөрү билген немени колдонуп атышат да булар дагы. Эми ошо тиешелүү органдарга кайрылуу ушул Садыр Жапаровдун, Камчек Ташиевдин мага окшогон апалары бардыр эле. Ушу мен дагы 73 жаштамын. Мен деле ушу дарыгердин колунан өлгүм келбейт экен, жашагым келет экен. Ушу мени дагы колдоп, ушул медиктерге бир чарасын колдонуп берүү үчүн суранат элем. Врач берген акчасын кайта бизден көбөйтүп сурап атат. Ушуну дагы бир чечип бергиле, силерден суранычы. Эмне себептен сурап атат ал акчасын? Ал акчасын эми мени адвокаты күчтүү экен, мен туура эле операция кылганмын.
Анан мени жанагы мен да башымды оорутуп эме кылдыңар, ошого акча, адвокаттарыма акча кетип атат, менин баскандарыма турганыма акча кетип атат. Ошонун баарын чогултуп туруп кошуп бересиңер деп. Берген акчасын кайра сурап атат. Берген акчасын кайта бизден сурап атат. Гүлайым апа, алдыда тиешелүү органдар сиздин окуяңыз боюнча, сиздин жагдайыңыз боюнча таанышып, тиешелүү чараларды көрөт деп ойлойм. Өзүңүздүн ден соолугуңузга жакшы караңыз. Буюрса алдыда ушул видеону көрсө, сиздин маселеңиз чечилет деген тирең ишеничтебиз. Сакайып кетиңиз. Гүлайым апанын кызы Гүлмира эже азыр ошол окуя тууралуу кененирээк айтып берген турат. Саламатсызбы эже? Эжеке, айтсаңыз, азыр апаңыз айтып өттү да, дарыгердин шалкылын айнан дарттын үстүнө дарт кошулду дагы депчи, анан деги эле ошол өзүнүн катасын башында мойнуна алды беле дарыгер? Ооба, катасын мойнуна алып, алмага чалган. Анан биз Махат Магандиден жолукканбыз, ошондо айткан эле, эже кечирип коюңуз, адам экенбиз, адашып калдык деп. Анан мен айттым, кандай адашасың, бул деген адамдын ички органы болуп атпайбы, сырт болсо да бир жөн эле макулдайт элек, эми эмне кыласың деп ошентсем, мен анда сизге ошол кетирген акчаңыздарды төлөп берейин, андан сырткары дагы акча берейин, ошону менен эжени жакшы карап айыктырып эме кылыңыздар деп ошентти. Анан мага жазып бериңиз деп ошентти, мындай расписка жазып бериңиз деди. Анан макул дедим. Мен деле толук эмесин түшүнгөн жокмун. Жазып бер деди, жазып берем койду, анан кийин жазып берип койдум. Сизде деле сот органдарына кайрылайын деген башында ниет болгон эмес да, ошентип эле анын акчасын алып апаңызды андан нары дарылайм деп ошондой эле чечишкенсиздер. Ооба, негизи мен андан ошол эмнесин кесип койду экен, бул апасына эмес бекен, кайсыл жерин кесип койгонун сурагым келген. Сурагым келди, ал болсо видеону көрсөтүп туруп алды. Анан ошентсе деле акчаны алгандан кийин мен уже сотко бербеймин деп эле отурганмын. Арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин апам дагы тяжелый болуп ооруп калды, давлениясы көтөрүлүп, ушундай өтпөй атат, мен жакшы тамак жей албай атам, эмнемди кесиптир сурап бер деп ошенткенден кайра тиге чалдым. Чалып врачка ушундай болуп атат, карап бериңиз десем, жок эже, сиз акчаны алгансыз, мен мындан бuyana карап бере албайм, билгениңерди кылып алгыла деди. Анда айттым мен, жок дегенде мындай жазып бер, мен ушундай операция кылганмын, ушул жерди карап айтып бериңиздер деп жазып бер десем, жок, мен антип да жазып бере албаймын деп отказ кылып койду. Анан биз ошол ойдон калып кеттик. Сизге акчаны берип, анан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атканда ошол акчаны бергенден кийин дагы апаңыздын ден соолугун мындан ары карап берем деп айтты беле? Жазып берген. Ал дагы мага ошентип жазып берген. Мен да мындан буягына до конца карап беремин. 6 айдан кийин паховая грыжасын лечение кылып беремин деп жазып берген. 1 айдан кийин ошентип сурасак, жок, мен эч нерсени карабайм, операция да кылып бербейм, билгениңерди кылып алгыла, тукумуңардан эч нерсе келбейт деп койду. Ал дарыгердин сот органдарына кайрылуусунун эмне себеби болот азыр? Алар ошол мага берген акчаны кайра өзү кайтарып алгысы келип атат. Ал биз болсо ара жолдо калдык. Эч ким уже укпай калды. Бардыгы отказ кылышты. Карай албайбыз деп отказ кылып атышат. Мен ошо сотко берип коюп туруп жылдан барып келдим балдарым менен ошол жакка. Алар айтып атышат, эми сен ошол акчаны кайтарып бергениң деп. Ал акча уже биз операцияда каршы калганыбыз үчүн ал акча уже түгөндү, жок болду. Көп нерсесин ошол дары-дармек алып ошону түгөттүк. Азыр эми менде выбор калбай калды. Балдарым менен эмне кылсам экен деп ошого силерди чакырдым да. Кандай кыласыңар? Может, ошо Ташиевке, Садыр Жапаровго жетеби, үнүм жетеби деген ой менен силерди чакырдым да. Өзүм кайрылдым. Алар уже силердин эч нерсеңер, эч кандай эмеңер, күчүңөр жетпейт. Бизде 3 адвокат бар. Ошол адвокаттар өздөрү эле чечип коюшат деп ошентишти. Ачык түрдө эле коркутуулар жүргүзүлүп атабы ушунда? Ооба, мага чалып, ошо Калыс Ниязов, биздин операция кылган врач мага чалды. Кече күнү, мурунку күнү чалып, эже
силер кай жака кайрылсаңыздар дагы эч нерсени чече албайсыңар, силерди эч ким карабайт. Бизде 3 адвокат иштейт, Кортекстин өзүндө 3 адвокат бар, ошолорду жеңип чыга албайсыңар, биздин сөзүбүз прав деди. Анан мен жаздым, Минздравдан сен туура эмес кылып жаздырыптырсың го, каяктагы ашказан паховая грыжа болчу го деп эме кылсам, сурап жазсам, кайра мага чалып паховая грыжа менен ашказанды экөөнү бириктирип жазганбыз. Ошол бул ак эме сөзү ошол болуп калат деп ошентти. Ушуну менен мен деле эч нерсе кыла албай эле отуруп калдым. Эжеке, мындан кийин кандай кадамдарга бара алып атасыздар? Азыр эми бизге ачык эле коркутуу жүргүзүлүп аткан себебинен биз эч кимге кайрыла албай калдык. Адвокатка кайрылалы десек, алар көп суммадагы акчаны сурашты. Бизде андай суммадагы акча жок болгон үчүн кайрыла алган жокпуз. Өзүбүз монтип квартирада турабыз. Анан апамдын дары дармегине дагы кээде бирде жетсе, бирде жетпей ушундай болуп атат. Негизи үнүбүз эч кимге жетпеди. Алардын 3 адвокаты бар болгон үчүн ошолор басып коет деп ачык эле айтып атышат. Анан ошол биздин кайрылуубуз эми ишенгенибиз ошо Ташиев менен Садыр Жапаров президентибиз деле калды. Чечип берсе деген үмүттөбүз. Азыр эми ошо Октябрьский сотуна кайра чакыруулар болуп атат. Биринчи барганымда дагы ачык ушундай айтып бергенмин, ушундай болгону акчаны алганмын деп айтып бергенмин. Анан алар дагы айтышты, эми сенин алың жетпейт, андан көрө акчаны берип кое бербейсиңби, эмне кыласың, жүгүрүк деп айтып атышат. Ошого мен чынында башка кайрыла турган жерим жок окшойт деген үмүт менен эле калып кетип атам. Сиздер өзүңүздөр да арыз жаздыңыздарбы? Ал бизге арыз жазгандан кийин биз дагы арыз жазганга аракет кылып жаздык. Жазганыбыз мисалы могу Минздравга жазганыбызда алар сразу эле басып коюшту. Ал айтты, ментип ал Минздравга жазганыңызды биз өзүбүз адвокат менен барып туруп, оңдоп, турулап туруп жаздыртып коебуз. Азыр бардыгын документ чечет деп ошентти. Анан чынында биз документти жасай албайт экенбиз. Бизде азырынча оригинал эле документтер турат, башка эч нерсе жок. Ал жак басылып калгандан кийин уже Ташиев тараптан дагы уже басылды. Анан эми президент тарапты билбейм, ал жака бирок жазылган эле. Президентке кайрылуу жазсаңыз? Кайрылуу жазганбыз, бирок жеттиби, жетпедиби билбейм. Гүлмира эже, азыр биздин камераны карап көрүүчүлөргө же болбосо ошол тиешелүү органдарга болгон кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Менин кайрылуум ошо кыргыз элиме жардам берип коюңуздар деген үмүттөмүн. Мончалык шалаакылыктын кереги жок Кыргызстанга. Эми азыр оорунун үстүнө оору кошулуп аткан убак болгон үчүн бизде чынында кыйын эле акыбалда турабыз, өзүбүз квартирада турган үчүн. Акчаң болсо баардыгын жеңип кетсең болот экен эле. Анан мындай нерсени карапайым элдин башына ушундай нерсе түшсө, чынында колуңдан эч нерсе келбей калат экен. Мунун баарын документ чечет экен да, кагаз чечет экен мындайча айтканда. Акчаны берсең, ошол кагазды тууралап ушул аркы туура деп жазып берип коер экен. Ошон апам эми мурунку оорусу ошол бойдон эле калып, азыр басканга деле невозможно да, бир 10 метр баскандан кийин уже апамдын ар жагына баса албайт. Анын үстүнө кошумча мына ашказаны дагы кесилгенге же жакшы тамак жей албайт. Ушун менен оорунун үстүнө оору кошулуп калды. Саламатсызбы? Атым Айдана, Сокол менен сайтынын журналисти болом. Калыс мырза менен сүйлөшүп атамбы? Ооба. Бизге Гүлайым апа кайрылган болчу, сиздин пациентиңизчи. Анан ошолордун окуясын бул жактан бир тараптуу кылып тарттык. Азыр Гүлайым апа өзүнүн версиясын айтты да, анан сиз кайсы жактасыз? Сизден дагы өзүңүздүн версияңызды сурайлы дегенбиз да. Там сейчас адвокат занимается данным вопросом. Там момент, вся документация, все есть, все как уже передано в правоохранительные органы, да? Калыс мырза, өзүңүз бизге ушул окуя боюнча айтып бере аласызбы? Ну, смотрите, пациент обращается, у нее есть фактически 2 диагноза. В переписке до операции от 2 мая в переписке указывался диагноз, который планируется к операции, до операции. Они госпитализируются 5 числа. История болезни открывается вот с тем диагнозом, который планировался.
5 числа она оперируется. 5 майда операция болуп тур, бирок азыр ушул окуя боюнча сиз То есть жолугуп 2 мая, ну я вам сейчас так вкратце объясню. 2 мая в переписке я ей указывал вот этот диагноз, что будет. Никаких возражений, ничего, как говорится, ешнерсе айтқан емес. Вот у нас молоно, тигиндей жок, буну жаратпайбыз деп. Все, что я в переписке указывал, все хорошо, деп. 5 числа она приходит к нам, ложится, оперируется. Проблем нет. До 8 числа она у нас в клинике лежит, все, рахмат, барле, жакшы болуп калдым деп айтат, да? И потом кызы 12 числа вот делят и начинает, вымогать деньги, да? То есть ни до переписки, ни до операции никаких возражений не было. Пока она у нас в клинике лежала, никаких возражений не было. Вроде жакшы, рахмат деп кеткен. Она вот кызы появляется 12 числа и начинает вымогать деньги. Говорю, хорошо, ладно. Как говорится, чтобы шумгам неметпей лишний, ладно, сколько там, елемин деди, елемин бердим. Я думал, на этом вопрос исчерпался. 250 миң деп айтып жаткан. Итого, тупайсыңар дальше. Им мало, она дальше на следующий день говорит, мен 20 миң анализтерге жок кылды. Я говорю, ладно, шо мен, бүтсүн, 20 миңге, ладно, берейин. Но, опять же, видите, аппетит приходит во время еды, деп, она дальше больше началась, и в угрозах, 250 миң, 2 күн ичинен коюп бересиң деп чыгат. И в общем, вот так вот, итого они суммарно взяли 250 тысяч, я дальше обратился уже в правоохранительные органы. Азыр сиз менен жолукканга мүмкүнчүлүк жок, да? Жок, я сейчас выехал, в общем, до понедельника меня в городе не было. И Сергей сразу айтып кетейин. Я так смотрю, с их стороны будет попытка там раскачать, просто предупреждаю, все и будет идти в рамках законодательства. Если будет попытка очернения, сейчас данным вопросом занимаются именно юристы клиники. Те, кто будут пытаться вот это, как говорится, раскачивать эти моменты, тоже будут привлекаться. Хорошо. Бирокчу, Калыс мырза, бул жакта айтып атат да, башында грыжага эле операция болот деп айтылган. Бизде анализдерде бар депчи, азыр мен суроомду бере алайын. Андан кийин ашказанга операция жасалгандан кийин в переписке до операции 2 мая я им диагноз указывал, писал, прописывал, никаких возражений не было. В период, когда она у нас в клинике была, никаких возражений, никаких семилер жок болчу, да? Сиз ошол перепискаларды бизге бере аласызбы? Без проблем. У меня даже есть видео операции. Они в жалобу в Минздрав написали. Минздрав келип полный текшерип чыкты. Я им видео операции предоставил. Я вам без проблем могу переписку предоставить. То, что до операции я им прописывал этот диагноз. А сиздин ошондо версияңыз боюнча операция туура жасалган, башында эле 2 органга жасалат деп сүйлөшүлгөн, 2 жерге операция жасалат деп. Анан операция бүткөндөн кийин операция болот деп айтылган эмес. Я им писал до операции, вот один диагноз я писал, и тот, который я им писал, этот диагноз был прооперирован. Все было по стандартам, никаких осложнений, все хорошо, все четко. Сиздин версияңыз боюнча ошондо операциянын баардыгы толук түрдө туура жасалган, так жасалган, анан булар бул сиздин пациенттериңиз, сиздин пациентиңиз ошондо сизден акча сурап атат, кайра? Кызы келип начинает мне недовольство высказывать. Я говорю, диагноз-то был, я вам видео даже операции предоставил. Говорю, вот, видите, вот дырка, вот мы ее устранили. Все нормально. Теперь функция желудка, верхнего клапана восстановлена. Она кызы келип баштады, жок, мындай кылмакмын, тигиндей кылмакмын. В итоге акча бер, ошондой кылам деп. Я говорю, ладно, хорошо. В итоге, в общем, они дальше вот эти же дела, как говорится, раскачиваются в плане вот по вымогательству. Они эти делили миноват, эти расписка жазат. Потом, слушайте дальше, 23 мая, вот кызы, которая вымогала, появляется у нас в клинике, представившись курьером из прокуратуры. И выдает какую-то бумажку без подписи, без входящего номера, без печати, без ничего. Вот, типа, якобы это принятая бумажка, заявление в прокуратуру. Но это была чисто попытка, может быть, что-то нам еще предложат деген оймен келген, да? Именно логически понятно. Это появление мы проигнорировали. И она дальше идет, поняла то, что уже все, денег не будет, идет жалуется в Минздрав. А я уже пошел и
следственные органы, как говорится, обратился. Вообще изначально надо было, кажется, мне вот это делать. Калыс мырза, жалпысынан баары түшүнүктүү болду. Биз ошол материалды чыгарып атканда эки тараптуу кылып чыгаралы деп сизге да чалып атабыз. Азыр жолукканга мүмкүнчүлүк жок экен, бирок перепискадагы скриншотторду анан видеону бизге салып коюңуз, э? Все есть, все есть. Хорошо, рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, 73 жаштагы Гүлайым апа Сокол медиа редакциясына дарыгерлердин айынан дартыма дагы бир дарт кошулду деп кайрылган эле. Биздин эфирибиз соңуна чыкты. Гүлайым апанын маселесин алдыда карап, тиешелүү органдар өздөрүнүн чечимин чыгарат деген терең ишеничтебиз. Кийинки эфирлерден көрүшкүнчө сак саламатта калыңыздар.